Мына президенттик башкарууга өткөнүбүзгө 1 жыл болду. Эми мен лично өзүм сезген эмени мен жана шайлоо системасында кичине өзгөртүү киргизген ошол жакшы болду да. Себеби деген жанагы бир эле партияга добуш бербей, ошол партиянын списогунда конкретный адамдарга добуш бергени. Бул бир топ, мындайча айтканда, таза адамдардын, действительно эл колдогон адамдар келгенге жол ачты да. Эми бул башталышы деп ойлойм. Муну мен токтобош керек, дагы өзгөрүүлөр киргизиш керек да. Андан эми мындайча айта турган болсок, эми президенттик башкаруу деген мындайча айтканда, президенттин колунда көбүрөөк ыйгарым укуктарды мындай көбөйөт да. Анан мунун жакшы жактары бар да, жаман жактары бар. Жакшы жактары эмнеде? Эгер ошол кишиде конкреттүү бир мамлекетти күчөтө турган, элдин деңгээли жашоо турмушуну сапатыны бардыгыны деңгээлине көтөрө турган эгер пландары так боло турган болсо, анда бул абдан жакшы да. Себеби деген ал киши бардыгы колунда болот дагы, бардыгы рычагдар колунда болуп, ошол өзүнүн жакшы программасына кыска мөөнөттө ишке ашырып туруп, мындайча айтканда, мамлекетти гүлдөнгөнгө алып келет да. Эгер жакшы программасы болбосо, ошол бийликке шайлоо системасы начар болуп туруп, начар адам келип калса, анда бул катастрофа да, бул эң чоң минусу. Плюсторун айтып койдум. Бул мындайча айтканда ошондуктан президенттик шайлоону башкарууда шайлоо системасы өтө маанилүү деп атпаймынбы? Таза чын эле элди колдогон, эл колдогон адам келиш керек да. Ошондуктан бул негизинен ушундай.